Мына достор, азыр Азамат эке бизге көрсөтөт кочкордун кандай жактарына маани бериш керек, мына жакшы кочкор кандай болот. Азамат эке, бул кочкор боюнча айтып берсеңиз, бул кочкорду параметрлери кандай? Бою канча дегендей, килограммы эгер бою элита 2 тиштен 4 тишке өтүп атканда жарганда биздин волонтерликтер өтө честный, Жалал Жаматтын Жомат менен Азирет. Мен айттым, реальный кылгыла дедим. Кандай чыкса ошондой кылгыла дедим. Мага классность берсеңер бере бергиле дедим, 1-классчы. Мен өз калым менен болду. Анан кичине күтө турбайлыбы, азыр койго кошулган жерде арык деди. Анан жок дедим. Келдиңби, текшердиңби, ошондой боюнча кала берсин дедим. Бул койдун кулагы канча мисалы? Кулак 21. Бой? Бой 97. 97. Салмагы канча чыгып калат? 170тен жогору. 170 жогору. Узундугучу? 1.55. 1.55. Бул кочкордун сизге эмнеси жагат? Кандай тандап алдыңыз эле? Эмнеге көңүл бурдуңуз эле бул кочкорду тандоодо? Башына деле, кулагына деле кызыккан жокмун. Моюндун жоондугуна. Анан параметр дейс, бүтүнө дал келиш керек да. Куйрук кичине аз арыктады, түштү. Ушу барабар түп-түз болсо ошончолук жакшы да. Анан астыңкы буттарын кара. Астыңкы буттары жоон, төш чыгып турат. Төштүн аралыгы да жакшы. Мен жакындатып алышым мүмкүн, төштүн аралыгы өтө жакшы да. Анан гарбоноз дейт, бардыгы мотивация айтканда гарбоноз эле айта бересиң, кулакты айта бересиң дейт. Мен кулак менен гарбонозду айтпайм. Мен естественный нерсени айтам. Мына колум 25 чыгат. Бул мына козуларым туулгандан бери төлдө жүрөт. Бөлгөн да жокмун, ни баккан да жокмун мына. Естественный вес. Бул кочкорду канчада коесуз койлоргочу? Өзүнүн мезгили барбы же сиз кое бересиз баары? Буюрса жок. Мен төлгө карайм. Койдун настроениясына карайм, семиздигине. 2 төл алганга аракет кылам да. Не дегенде муну жакшы бага алдым. Анан козулардан чыгыш керек. Мен мисалы үчүн сүйүнөм, бул дайышы болуп кочкор эсептелди. Буюрсачы келип атышат, бардыгы эле дайышкен деп атат. Кулак, экстерьер бардыгын берди да. Светке кызыкпадым мен. Болду, рахмат.